Кыргызстанда мыйзам иштейби же акча иштейби? Мага койсо же бирдеме койсо, биздин мыйзам иштебейт, акча экен минткен деп туруп, ушундай нерселер да көп айтылган болот. Жакшы сот бар, жаман сот бар. Каждый второй мындай айтканда мошенниктер. Орусча айтканда любовью занимались. Акыйкатты сатып алууга болобу? Ага жере сен бирөөнү мошенник, убийца же наркомансың деп эч ким айта албайт. Чындап күнөөлүү болгондору барбы? Күнөөлүү эмес, аны сот чечет. Бизге кадимкидей гонорарыбызды алабыз. Кыргызстандын эң коррупциялашкан органы деп кайсыл органды эсептейсиз? Азыр каждый второй мына пробкадан жана машина айдап, каждый второй нерв болуп мушташат, урушат. Адвокаттарды сатылат деп айтышат. Бул чынбы? Бизде Кыргызстанда 67% аялдар болуп кетти. Ушуларды азайтып өлтүрүшүбүз керек. Соттор негизи көз карандысызбы же буйрук аткаруучу? Кегизде ачыгын айтканда өткөндө даже мен обед кылганымды унутуп калдым. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Маек YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү? Сиздер менен мен Нуркыз Мирланбекова. Ал эми бүгүн бизде конокто адвокат, юрист Шердор Абдыкапаров. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Нуркыз айым. Кандайсыз? Келип калдык сиздер чакырып. Жакшы келдиңиз. Жакшы келдик. Папка менен өптөп кыйла. Анан коомчулукка баягы өзүңүз жөнүндө бир аз кыскача тааныштырып кое берсеңиз. Өзүбүздү биринчи тааныштыра кетсек, биринчиден биз өзүбүз Шердор Абдыкапаров десе ойлойт экен, бул өзбек, бул кыргыз эмес депчи, анткени комментарийлерде дагы жаман жазышат да, бул кыргыз эмес деп. Анан чисто кыргыз элемин, Нарын облусунун Ат башы районунан төрөлгөм. Ошол жерде чоңойгом, өскөм. Дегендей үйдө 4 тууганбыз. Ата энем, бир тууган энем, анан өзүбүз деген. Кайсыл жылдардан бери бул азыркы кесибиңиз менен иштеп келе жатасыз? Негизи эле ушул жөнүндө айтып берсеңиз, кантип келип калдыңыз мындай болуп? Негизи биз ушу юридикалык сферага мен негизи кичикесинен баштап эле бул менин өзүм орусча айтканда жана мечтам болгон дегендей. Ошо юридикалык факультетке тапшырып, окууну бүтүп, профессия боюнча да иштеп жүрүп, анан именно ушул адвокатура тарабында иштегениме где-то 2020 бери иштеп жүрөбүз. Жакшы. Анан сизге баягы алгачкы эле суроом мындай болсун. Айта кетсеңиз, Кыргызстанда мыйзам иштейби же акча иштейби? Бул негизи жакшы суроо да. Кыргызстанда азыр ачыгын айтканда акыркы 3-4 жылды алсак, действительно мыйзам жакшы иштей баштады. Действительно уже иштей баштады. Анткени мен мурун эсимде да, кадимкидей мындай иштер, жанагы болчу иштер болбочу болуп кетип, ошондо андай мындайча айтканда, орусча айтканда беспределди көрүп эле жүргөнбүз да. Анан уже мына акыркы 3-4 жылда уже кадимкидей мыйзам иштеп атканын көрүп атсак болот. Просто жанагы кээ бир жендер бар да, кээ бир мисалы карапайым биздин жарандарыбыз, мисалы кээ бир жана мелкое хулиганство ушундайга камаба койсо же бирдеме койсо, биздин мыйзам иштебейт, акча экен минткен деп туруп, ушундай нерселер да көп айтылган болот. Бирок мына акыркы 3-4 жылда кадимкидей мына мен сотто жүрөм, прокуратурада жүрөм, ГКМБ, милиция бүт бардык жерде жүрөбүз. Мына кадимкидей коррупция азайганы уже действительно, анткени жаңы мыйзамда чыгып, азыр только коррупция боюнча мурун штраф болсо, азыр баары эле камалып, бул боюнча биз анткени ошол сферада жүргөндүктөн жакшы жемиштерин берип жатат да. Эми конечно, ал любой жерде, не только Кыргызстанда, башка жерде дагы эми коррупцияны түйү менен жоюш, бул азыр дагы убакыт бар дегендей. Эми жанагындай жакшы адам бар, жаман адам бар дегендей, андай болуп турган убакыттарды эле көрүп жүрөбүз. Жакшы сот бар, жаман жаман адвокат, жакшы адвокат дегендей. Мына алдар барып атат, бар болуп атат, кармалып атат, камалып атат дегендей. Бирок мурунга караганда жыйынтыктар жакшы. Анан айта кетсеңиз, азыр ошол соттор негизи көз карандысызбы же буйрук аткаруучу? Негизи ачыгын айтканда, эми мен өзүмдүн мен ишим башынан баштап мен ушундай көп резонансты жанагы биздин карапайым адамдарга жанагындай беспредел болгондо, ушундай милиция карабай атканда же сот карабай атканда, биз ошондо жанагы мына жыйынтык болбой атат деп жанагы общественный резонанс көтөрүп, ошондой иштерди алып барып жүрөбүз. Анан ачыгын айтканда, мен өзүм ишим бул сфераны мен өзүм таңдап алдым да. Анан ачыгын айтканда, кээ бир политический иштерге мага келишет. Адвокат болуп берип коюңуз, мындай беспредел болуп атат, сиз эмнеге чыгарып берип коюңуз деп.
Эми менин өзүм бул сферам болгондуктан ачыгын айтканда мен ал иштерге катышып сотторго ачыгын айтканда иштешпейм да. Мен отказ кылып коем. Мен бул сферам башка, аяка иштешпейм. Мен өзүм ишим кылайын, силер өзүңөр ишиңерди кыла бергиле дегендей башка иштерди алам дейм. Биз деле адвокаттар имеем право кээ бир иштерди албай коюш дегендейчи. Анткени мен частный адвокатмын дегендей. Ал жерден бирок негизи менин иш дегенде жана көбүнчө не политический иштер ал жагынан мыйзам иштери мыйзамдуу эле болуп жүрөт деп айтат элем да. Анткени эми политический иштерде кандай болот, эмне болот, ал жака атайын мен ачыгын айтканда Барбайсыз. кийлигишпейм, барбайм. Ачыгын айтканда у меня тоже не две головы дегенде мен деле иштеп жан сактагым келет дегендей. Биз да өзүбүздүн мындайча айтканда ар ким өз ишин кылсын дегендейми ачыгын айтканда. Сизге дагы мындай суроо, эң көп кайсыл берене менен элди камайт? Мисалы, Азыр эң көп бизде камалчу беренелер боюнча азыр мына бизде каждый второй мындайча айтканда мошенниктер. Именно Бишкек боюнча мошенниктер. Алдап кетти, акчамы алып кетти. Строительный компания болобу, же жанагындай финансовый пирамида, же жанагындай акчаңарды көбөйт беребиз деп мына мошенничество менен көп камалгандар бар. Ошондой эле акыркы учурларда дагы же пробкалардын айынан водительдер да нерв болуп мына көчөдөн уруша кетет, мушташа кетет. Бул боюнча дагы көп адамдар дагы жана хулиганство менен камалгандар дагы көп болуп атат. Ошондой эле семейный насилие менен дагы азыр көп камалып атышат. Бизде мындайча айтканда постоянно бул иштер менен сталкиваемся дегенде ушу беренелер менен. Анан мына өткөндө дагы айта кеттик, бул дагы азыр ачыгын айтканда мындай өкүнүчтүү окуялар көп болуп атат. Мына өткөндө дагы интернеттен көрдүңүздөр болуш керек. Жанагы антикино боюнча милиция кызматкерлери, МВДнын өкүлдөрү барып караган маалда ошол жерде мына биз дагы милиция кызматкери менен сүйлөшсөк, жапжаш 15, 16, 17 жаштагы балдар кыздар мындайча айтканда, орусча айтканда любовью занимались. Анан ошол жерден наркота чегип атышыптыр. Ошолорду мына кармап, анан бизде дагы мисал мыйзамда бар да 16 жашы жете элек кыздарга жанагындай ыплас иштери же жанагындай хоть добровольно обоюдно болгон жыныстык катнаш болгондо дагы бизде мыйзамда тиги эркек жаранга кылмыш жоопкерчилик хоть обоюдно добровольно. Ошондо антикино ошондой жанагындай нерселер менен дагы ушундай бизде дагы ушундай зордуктоо боюнча анан добровольно болуп жашы жете элек кыздарга тийип койгон боюнча дагы бул жаш балдарыбыздын арасында дагы көп камалуулар дагы көп болуп атат. Ошондой эле то же самое жанагындай бизде азыр Telegram деген дагы бала болду. Бул боюнча да биз постоянно айтып жүрөбүз. Жана наркотика кызат менен мына 25 жашка жери бүт жаш балдарыбыз жана закладка дейт. Киришет студент, школьник балдар. Телеграмга кирет, монча акчага мындай закладка аласың, айына 30 миң, 40 миң сом, 100 миңге жери табасың десе, жөн эле эме курьер болосуң дейт, почтальон болосуң дейт. Барып закладканы тыштайт, бир жакшы акча берет. Эртең уже милиция кызматкерлери менен камалып калып атат. Мына уже ушу статьялар менен көп камалып атышат. Анан мисалы айтып атасыз, ошол көп эле беренелер бар, көп беренелер менен, көп иштер менен иштеп атасыз. Анан негизи айта кетсеңиз, акыйкатты сатып алууга болобу? Мына менде деле өткөндө мен бир айыпталуучуну защита кылдым Ленинский сотто. Ленинский сотто защита кылдым. Эми, конечно, мен соттордун ишине кийлигише албайм. Эми бул мен считаю, как юрист, адвокат. Бир айыпталуучуну защита кылдым. Күбөлөрдүн баары в основном берки адамга показания берип атат. Эми ал айыпталуучу бир чоң бизнесмен, элге таанылуу адамдар. Анан берки ачыгын айтканда тааныш жок, карапайым адам ачыгын айтканда. Ал жерде да известный сот деп аны деле атын айтпай эле койгон. Азыр мына жумуштан кетти Ленинский соттон. Ошо мен деле ойлойм, ошо жанагы иштердин көбүнчө ушундай иштери толуп анан кетти го деп. Кадимкидей эле күбөлөрдүн баары, жабырлануучулар бүт көргөзүп атса дагы, ошол адамды актап туруп, меникин күнөөлүү деп таап койду да. Вот ошондой беспределдерди дагы көрүп жүрөбүз. Мен боюнча дагы азыр бул боюнча дагы иштерди ошо сот, кээ бир соттор бар. Ошолор боюнча дагы мен азыр кандай иштеген сотторду дагы эмне кылып чечим чыгарып аткандары да мен ошол боюнча дагы бир публикация даярдап, ал боюнча дагы аз күндө чыгарам. Ошондой эле дагы мен дагы ойлойм, бул жерде дагы Аламенский сотто дагы жана акыйкаттык деп айтып атпайбызбы? Кээ бир жерде мына биз адвокаттар ачыгын айтканда иногда бывает законы бессильны деп айтабыз. Бул жерде дагы мына Аламенский соттун судьясы мен бир наркотик боюнча дагы мен считаю, көрүп атам да. Бала чеккем же иш боюнча тергөөнү сурап атабыз. Тергөөчү сотко келип кадимкидей сотто алдап атат. Анан кийин иш материалдарын, видеону карасак, эч нерсе жок. Ошол боюнча наркотик иш сынып момдо болуп атса дагы айыптап салды. Ошондой эле биз деле көргөнбүз да. Жанагы Арстан Алайдын иши боюнча ошол эле судья караган.
ошол эле судья карады. Мына биз боюнча иш материалдар боюнча бир дагы нормальный доказательство жок. Мен я считаю как юрист. Анан биз апелляция жазгантабыз мына. Ал боюнча дагы ошол эле судья ал балдарды күнөөлүү деп койду. Анткени баарыбыз эле билгендей мурунку ген прокурор бул боюнча ал балдар шалаакылык кылган, ошол боюнча жоопко тартылышы керек деген. Анан ошол сөз менен мына айыптоо эметилип калып, анан ал байкуш сотрудники, рядовой сотрудниктер, даже не офицеры, жөн эле рядовой сотрудниктер байкуштар мына 3-4 айыпталуучу болуп, азыр амнистия менен бошотуп койду. Бирок айыпталуучу да эртең жумушка иштебей калат да, мындайча айтканда, бир дагы офицер жок. Мына орто 2-дөө урушса, ортодо чымын өлөт дегендей эле ошо жанагы жаш сотрудниктер күнөөлүү деп коюп койду. Эми биз дагы айтат элек, мейли ошонун чоңдору, офицерлер, начальник, ошо ДПН деп коебузбу, же ошо 31-дин колониянын начальниги, дагы башкалар жоопко тартылса биз дагы дейт элек. Байкуш 4 сотрудник рядовой, кичинекей, мында младший составтагы ошолорду айыптап туруп, сотко монтип кетирип койду. Ошондой моментте биз дагы көрүп, мына ошол боюнча да иш даярдап атабыз. Анан мындайча айтканда, анан дагы айтып отурсак көп, ошондой дагы мындай беспредел сот тараптан дагы болуп эле жүрөт. Ошондо акыйкат сатып алууга сатып алуу деп билбейм, бирок ошондой мындайча айтканда мен жактан беспредел болуп кеткенде, эми мен аны ачыгын айтканда я же тоже юрист, акча алып атканын көрбөгөндөн кийин мына беспредел деп, анан биз эми элдер кандай ойлошот, ошондуктан мындайча айтканда беспредел деп эле айтат элем. Анан мына ушул суроого улай эле сиз коргогон кылмышкерлердин ичинен чындап күнөөлүү болгондору барбы? Адвокатта мына бизде конституцияда дагы бизде эң башкы мыйзам айтабыз, бул конституция деп айтабыз. Бул мыйзам президенттин указынан, приказынан дагы, жана биздин уголовный кодексинде эң бийик турган бул анткени конституция деп айтабыз. Ал мыйзамыбызда мынтип жазылган: презумпция невиновности деген. Адам күнөөлүү деп только сот гана табат деп, ага жери сен бирөөнү мошенник, убийца же наркомансың деп эч ким айта албайт. Ошондуктан биз ошол мыйзамга таянып, презумпция невиновности деп күнөөлүү эмес аны сот чечет, бизге кадимкидей гонорарыбызды алабыз, анан иштерди жүргүзөбүз. Анан кийин сот чыгаргандан кийин мына уже күнөөлүү деди деп, анда биз бирок биз күнөөлүү эмес деп, эми адвокаттын жумушу да мыйзам боюнча биз ошо күнөөлүү эмес деп, же кандай болот, же может соттон тергөөдөн нарушение болот дегендей, биз ошо күнөөлүү эмес деп эми иштейбиз дегендей. Бирок так айта албайсыз азыр. Эми бирок ачыгын айтканда эми киргенде бизде мыйзам дагы жол берет да. Көрүн, мисалы ачыгын айтканда, примеру, жаш бала, мына мен наркотик менен да көп иштейм, кара ичти аласың, действительно күнөөлүү, күнөөсү бар. Анан эмне кыласың? Гонорарың түсөсүң, акчаң берет, анан иштешиң керек да, хотя бы 12-15 жыл кесилип кетпесин деп, тергөөдөгү сот лазейкалар эстеп, тергөөчүлөрдүн нарушенияларын тап, хотя бы переквал кылып, жеңилсе айтса 10 жылга кесилбей, хотя бы 5 жылга кесилсин, 12 жылга камалып кесилгенден көрө, может 5 жыл алып туруп, 3 жыл менен пробация менен тамаша менен койгонго да мыйзам бар да, может ошондой кылып чыгарасың, бирок күнөөлүү экенин көрүп атасың, биз аларын карап деле. Анткени азыр көбүнчө ачыгын айтканда, шамал болсо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей, күнөөлүү экенин көрүп турсаң дагы иштейсиң. Презумпция невиновности. Өзүңүз айтмакчы да, клиент чын эле күнөөлүү экенин көрүп туруп, коргоп коюу бул канчалык деңгээлде этикага жатат, негизи этикалыкпы? Эми адамгерчилик эми мындай да, бизде дагы мыйзамда дагы жазылат ошо, биз мыйзамга улам такап эме сурооңузга секирип жооп берип атпаймынбы дегендей. Бул жерде эме да, мисалы жанагы адам любой бизде мисалы ар бир жаран юридикалык адвокаттын жардамына, юридикалык жардамга укугу бар дейт деп, ошондуктан биз ошон үчүн мыйзам боюнча адвокаттар деп берилген да. Ошон үчүн эми күнөөлүү экенин эметип атсаң дагы, эми бизде адвокатта жаңы элеки биздин адвокатский этика деген бар, өзүбүздүн этикада. Ал этикада жазылат жанагындай күнөөлүү эмес деп сот гана аныктайт деп, ал адвокатский этикада ошентип иштей бересиң. Ошондо адвокаттардын этикасы ага деле жол берет ошондо. Жол берет. Мына убийца адамдарга мисалы мындай да, мына к примеру как раз мына Айсулуунун өлүмү боюнча, анан жанагы 2 адамды өлтүрдү го Ак Ордодон, ошо боюнча, анан жанагы Каргашолокко Баткенде дагы Айзеректи өлтүргөн айымга дагы, алар дагы адамды өлтүрдү да, мындайча айтканда,
даже мыйзам боюнча өмүр бою эркинен ажыратууга жери деген статьялар коюлуп атат да. Бирок действительно факт мыйзам боюнча аларга да адвокат обязаны предоставить. Ошо милиция кызматкерлери, прокуратура, ГКМ кызматкерлери. Анткени любой адамга адвокат жок болсо эртең бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Эртең иш аны сот соттой албайт, сот баштай албайт, тергөө дагы жүрө албайт адвокатсыз деген сөз. Мына ушул сот системасындагы эң ыплас көрүнүш сиз үчүн эмне? Кайсыл деп ойлойсуз? Мен ыплас көрүнүш менин оюмча кээ бир иштер келет. Мен бирок ал боюнча жанагы айыпталуучу действительно насильниктердин ишин албайм. Жабырлануучуларга адвокат болуп кирем всегда. Ошондо киргенде кээ бир жана чоң кишилер, эркектер мындайча айтканда анан ыплас иштерин жанагы 13-14 ушундай жаш кыздарга жанагындай зордуктоо көрсөткөндө, анткени бизде мыйзамда мындай да, сотто отурганда ал жеринде көргөн жокпуз да, ошон үчүн адвокат, прокурор ал жерде болгон жок да. Ошондуктан ошо кыз башында ошо окуя эмне болду, кандай өттү, ошонун баарын айтып берет да. Ошондо ошонун баарын ыйлап айтып берип атканда, ошондо эми по-любому адамсың да. Адвокаттар эми ишке уже постоянно иштеп атып көнүп каласың. Адамдын камалаты чыгат, уже это для адвоката орусча айтканда нормальное явление да. Ушулардан көрүп, анан ошондо именно ошондон мени ыплас көрүнүш, ушундай действительно кыйналасың да. Анткени мен всегда мындай кылам. Ошолорду всегда өзүмдү алардын ордуна коем да. Менин бир туугандарым, может, кызы, мамалары, папалары законный представитель, анткени алар несовершеннолетний да, жашы жете элек. Алар көрүп, жанында көрүп, айтып аткан көрүп ыйлап атышат. Тиги баланы мындай чыгып алып өлтүрөм дейт, алып под конвоем по стражей охрана менен турат, мындайча айтканда эме кылбайт мыйзам боюнчачы. Анан ошолорду көрүп кадимкиден эме деп атканда, ошолор мындайча айтканда өлө иренжип, мындайча айтканда ушундай эми жанагыларды айтканда кадимкидей жаман болосуң да. Вот ошо иштерден мен көбүнчө жанагындай ыплас иштерден ушундай эметем да. Азыр сизди көпчүлүк коомчулук ошол соц тармактар аркылуу, Instagram аркылуу таанып билип калды. Негизи кандай бир иш алып барсаңыз дагы соц тармактарга да жүктөп каласыз. Анан ушуга улай негизи сизге ал жактан жумуштарыңызды көрүп деле кандайдыр бир деңгээлде коркутуу болобу? Кысым көрсөтүү? Как раз ушул моменттен дагы колдонуп айта кетейин дедим эле. Мындай коркутуу болот, өлтүрүп кетем дегендер болот. Ушул боюнча да как раз мага бирөө сөгүп жазып уже угрозалар боло баштады. Вот недавно эле бир жума мурда өлө катуу угроза боло баштады. Анан акырында сени өлтүрүп кетем деген ушундай угроза болду. Мен ал боюнча эми адамсың да. Эми артыңан кетип барсаң, миң кыйын спортсмен, миң кыйын тренировка кылсаң дагы чаап кетсе Кудай сактасын, бирдеме болуп кетпесин дегенде ГУВДга как раз ушул боюнча менде арыз менен кайрылгам официально. Аны азыр иштеп атышат. Эми пока жыйынтык жок. Ушул боюнча дагы эми моменттен колдонуп айта кетели дегенде, анан мындай көп эле болуп жүрөт. Либо постоянно мындай да, адвокаттын жумушу мисалы канча кээ бир иштер резонанс болмоюнча мисалы жөн эле билинбей жатат да. Анан резонанс болгондо жанагындай камалуулар көп болуп атпайбы? Ошондо кээ бир жана ачыгын айтканда көп известный чоң иштерди алып бардык. Ошондо всегда экинчи сторона недовольна болот да. Ошолор жактан угроза келет, подстава сыяктуу келет. Кээ кезде ачыгын айтканда мына көрүп жүрөбүз. Билбейм эми эркекпиз да. Кээ бир атайын кыздарды салып подстава кылганга аракет кылышат. Ошондой эле жанагындай коркутуу үркүтөр болот. Сени монтип кетем, сен моякта жашайт экенсиң, мынтеткенсиң, тинткенсиң дейт. Эми көптөн бери ошондой болуп жүрөт. Эми биз көнүп калдык, айтам. Кээ кезде мен могу Бишкек шаары Жылмаси Байкада жашайм. Пожалуйста, кел ушул жака деп айтам. Коркпойсузбу? Эми кээ кезде болот, эми жана караңгы жактан кетип аткан всегда оглядываюсь. Карап анан стараюсь караңгы жактан көп баспаганга. Эми анткени канча деген иштер бар. Сактыкка кордук жок дебейсизби? Канча деген жанагындай кылмышкерлерди каматтык. Действительно көпсү, может ошонун жакындар, может немелер бар, может чыккандар бар арасында, ким билет канча жылдан бери иштеп. Всякое бывает. Ошол канча жылдан бери эле мыйзам боюнча мыйзам менен иштеп келатасыз, анан негизи мыйзам элге жардам берип жатат деп ойлойсузбу же тоскоол болуп атабы? Негизи мына пример айтып атпаймынбы? Бизде жанагы көбүнчө неге мындай комментарийден да карасак, мында ошол боюнча жакшы айткы келди. Комментарийден да карасак, бул жерде жана көбүнчө бизде мени дагы өкүндүрөт да. Мисалы мен деле пример азыр ошол боюнча акырын сөзгө келем. Примеру жакшы иш алып барып момда совет берсең, алимент жөнүндө жакшы советтерди айтсаң, советтерди берсең, жакшы иштер момдай совет бермесең,
кээ бир эркектер сен өлүп кал, сен дагы алиментчик болуп кал, монтип кал, тинтип кал деп туруп ушундай жаман немелерди жазат. Көбүнчөсү болбосо дагычы. Жакшы советтерди айтсаң, буну билебиз. Сен кыйын болуп азыр эле чыга калдыңбы дейт. Билбеген адамдар канча. Вот ушундай бизде ачыгын айтканда көбүнчө адамдар көрө албаган адамдар көп экен. Аны ошондой эле жана карапайым мыйзамды айтсаң, мисалы мындай да. Мыйзам боюнча өткөндө деле, вот к примеру как раз жанагы биздин белгилүү жанагы блогер мурунку ГАИда иштеп жүргөн Царикаев деп сабап кетти го. Бул боюнча негизи мен мыйзамдын алкагын алганда, мыйзамды айтып атабыз. Негизи бизде законность бул гуманизация, гуманизм. Мындайча айтканда биз бул мыйзамды баардык менен кеңешип, ушундай мыйзамдар жасалып, гуманизацияда, демократизацияда бүт баары турат. Анан бул боюнча мыйзамда аныкы даже судмедэкспертизанын заключениясы чыга элек. Мыйзам боюнча негизи судмедэкспертизанын заключениясы күтүп жана Царикаев салбадыбы? Жыйынтыгы келгенде может легкий повлекший чыгабы или легкий не повлекший, же может менее тяжкий чыгабы? Ошого жараша камалат да. Тем более булардын статьясы менее тяжкий. Мыйзам боюнча камаганга жол бербейт. Вот. Ушундайлар көрбөй эле. Мыйзам мисалы мен мыйзамды айтып атам да. Анан камабаса анын заключениясын күтмөйүнчө. Анткени мына бул жерде дагы человеческий фактор дагы бар да. Эртең мисалы бизде азыр каждый второй мына пробкадан жана машина айдап, каждый второй нерв болуп мушташат, урушат. Эгер эле сиз эртең баарын эле камай берсе, анда мындайча айтканда Кыргызстанда соо адам калабы? Ошон үчүн бизде менее тяжкий жанагы жеңилирээк жанагындай согуш мушташ немелерге мыйзам боюнча камакка жол бербейт. Резонанс болуп кетти. Анан эл жанагы бизде көбүнчө карапайым необразованный адамдар болуп атпайбы? Ошолор мисалы кээ бирөө бар да ачыгын айтканда окуу жайын окуган эмес, жанагындай карапайым адамдар. Булар деген ошондуктан булар деген мыйзамды билбегендиктен, көбүнчөсү юридически неподкованы мыйзамды билбектен, анан комментарийга жанагындай жазышып, милиция иштебейт, момундай тиндей дегенден, анан айла жок эле ушундай резонанс болуп эле камалып кетет дегендей. А так жаңы элеке мыйзам айткандай, мыйзам буга менее тяжкийге камаганга болбойт. Эме алып келет, мейли көп айыпталуучу кылса дагы, бирок домашний арест менен сотко жүрүп, эртең соттон пробация менен чыгат, жанагылардын статьясы, же болбосо штраф менен чыгат деген сөз да. Ушундай учурларда баягы мыйзам элге тоскоол болуп атат дегендей дагы түшүнүктөр пайда болот деп ойлойсузбу? Вот ушундай учурларда ошон үчүн биз дагы чтоб элдер дагы түшүнсүн деп ошон үчүн мыйзам мындай, бул боюнча мындай болбойт деп ошону түшүндүрүп айтсак да биздин кээ бир адамдар ушундай түшүнбөй атышпайбы, понимаете? Вот ошол случайлар көп болот. Түшүнүктүү. Сиз ошол соц тармактарды активдүү алып барып атканыңыз негизи эмнеден? Бул баягы кээ бир адамдар айтып коет, каражат табуу үчүн мүмкүнчүлүк дегендейчи, а сизде кандай? Бул боюнча ачыгын айта кетишибиз керек, открыто эле сүйлөшүп отуруп турбайсызбы? Ачыгын айтканда, мен да подкасттарыма сразу баардык ачыгын айтып жүрөбүз. Бул жерде ачыгын айтканда, мен дагы милиция кызматкерлеринин мен дагы башында ушундай беспредел болгом. Ачыгын айтканда аны доказать студент кезде дагы ушундай мен ДТП болгондо, ошо тергөө тарап, мен өзүм көрүп турам да, өзүм жол менен кетип барсам да, мени башка линияда кетип барды деп жийип коюшкан. Чиркөштү. Бул боюнча мен дагы анча акыйкаттык издеп жүрдүм студенттик кезде. Анда башка дагы бир иштерим болуп, ал жерде дагы мушташып кетем, студент кезде болот да. Жөн эле ошо бизден эметип, тияктын эметпей дегендей, ушундай дагы тергөө тарапта мен дагы ачыгын айтканда көп беспредел көргөм. Жаш кез болот, мындай болот, тааныштарыңан болот деген ошондуктан мен дагы көрүп калып, СМИге чыгып, действительно ошондой милициянын жанагындай любой мамлекеттик кызматкер жактан жанагындай орой мамиле же жанагындай мыйзамды бузуулар болгондо ушинтип чыгарып милицияны дагы жанагындай туура жолго багыттаса болот турбайбы деп мен биринчиден ошон менен баштагам. Анан уже акыры ушундай кандай десем, билбей эле ушинтип баштайсың да. Анан баштап акыры ушундай акча табуу дегенде биз интернетке чыгарган үчүн ачыгын айтканда акча албайбыз, бир да сом. Өзүбүздүн эле ишибиз, бирок биз адвокаттык услугабызга эле кадимгидей башка адвокаттарды кандай эле гонорар алып иштейбиз. Бирок интернет жанагы баары чыгып атпайбы? Мына көргөндөр деле айтат болуш керек, бир дагы сом ал үчүн албайбыз. Сизге эгерде адам өлтүрүү беренеси менен камалган адам чоң сумма сунуштап, аны актап чыгууну талап кылса, бирок чоң сумма аябай эле. Сиз актап чыксаңыз, андан кийин мындай өзүңүздү күнөөлүү сезип
ички сезимдериңизде бир кандайдыр бир жаман, орусча айтканда чувстволор болуп калбайбы? Мен деле ошондой действительно убийство адамдарды алам, алып жүрөм. Акча сунушташат. Ооба, биздин гонорарыбыз, алабыз, иштейбиз. Бирок биз мындай кылып иштейбиз да. Ачыгын айтканда анда убийство актап көрө элекмин, бирок статьясын жеңилдетип, анан мисалы 8 жылдан 12 жыл болсо, может 12 жылга чүрүп дегендей. Анан ошондой эле жанагы эгер потерпевшийдан тосум арыз алып, мен всегда ушинтип иштейм да. Анткени мен деле өзүм дин түшүндүгүндө жүргөн адаммын. Тиги тарапта эртең нааразы болсо, анткени Кудай таалам баарыбызды бирдей көрөт дегендей, эртең мен деле бул дүйнөдөн по-любому наказание алмайынча ал дүйнөгө кетпейбиз дегендей, Алла таалам анткени баарыбызды бирдей көрөт. Ошондуктан всегда алам, ооба, бирок айтам башында ишти алып, мына по-любому күнөөң бар, бул боюнча сот актайбы? Эки башы жок. Эртең актаса кандай ызы болот? Өлтүргөн ага. Ошондуктан бул жерде монтип, эгер действительно мегесте адам өлтүр деген болот да, урушуп кетти, же состояние эффекта деп билбей чайбыйды, же чапканда тиги кулап түшүп башы менен жерге тиип талдуу өлүп калган адамдарда анан ошол жерден жанагындай лазейкалар бар мыйзамда. Нанесение телесных повреждений особо тяжкого вреда или тяжкого вреда по неосторожности депчи. Алар уже жеңилирээк статья түшөт. Эртең ал мыйзам боюнча позволяет штраф менен же пробация менен чыгып кеткенге. Вот, ошондой лазейкалар бар. Бирок мен айтам, андай лазейканы колдонуп берем, иштейбиз, бирок жабырлануучу менен сүйлөштүм. И всегда менин ишим боюнча жабырлануучу менен сүйлөшөт, жабырлануучу мейли кырсыккен, митеткен же мейли боло берткени эми не вернуть. Агарында мисалы шариатта деле, мыйзамда да бар да. Кунун төлөп берет шариат боюнча. Мыйзам боюнча материальный ущерб төлөп берет, акчасын алышат, довольный же может квартира алып беришет. Алгандан кийин эми ал адамды не вернуть, монча неметкен, үй бүлөсүнө туугандарды мындай дейт, албарын алат, алар тосум арыз жазып беришет. И анан уже биз жанагынтип иштей беребиз. Анан айта кетсеңиз, ошо Кыргызстандын эң коррупциялашкан органы деп кайсыл органды эсептейсиз? Мен негизи ойлойм, бирок мурункуда көп эмес, бирок бардык чекте эле бар го деп ойлойм. Анткени жакшы адам бар, жаман адам бар. Мисалы милициялык кызматкерлер деле кармалып атат. Ачыгын айтканда, даже мына соттор деле кармалып атат, прокурорлор деле кармалып атат. Мына даже кээ бир адвокаттар деле кармалып атат. Бардык жакта эле бар деп ойлойм. Сиз бийликтегилер мыйзамдан жогору турат деген нерсеге кошуласызбы? Мындайча айтканда, биз бийликтегилер мыйзамдан даже алар деле биздей адамдар. Бийликте мыйзамдан эч ким бийик турбайт. Анткени бул конституция айтып атпайсызбы? Даже мен жаңы эле айта кеттик, президенттин указы, соттун указынан дагы, башка указ, башка кодекстерден дагы ал бийик турат. Бул конституция, бул народ. Вот ошондуктан мыйзам албетте биринчи бийикте турат. Баарыбыз эле бирдей укугубуз бар, баарыбыз эле бирдей жаранбыз. Болгону баягы коомчулукта деген бийликте турган адамдар, колунда бийлик бар адамдарга ошол кайсыл бир деңгээлде мындай мыйзам иштебейт дегендей түшүнүк пайда болуп калган го. Ошон үчүн айтып атканым да бул суроону. Мындай да, бизде да жаңы эле ошо айтып атпайбыз. Бизде деген негизи бийлик болобу, даже бай адамдарда болобу. Бизде мен да байкап атам. Мен да мисалы адвокат болуп гонорарым деле жакшы айтып, аз иштеп, мындай резонанстуу көп иштер менен гонорарым жакшы айтам да. Анан мен деле жакшы крутой машина айдап койсом, буну текшериш керек дейт. Напримерчи, вот азыр айтып барып атам да, адвокат текшериш керек дейт. Мен мамлекет кызматкери болбосом, мен кантип текшерилем, мисалычы? Мен гонорарым догорго көргөзөм. Акчам алып, мен же мамлекеттен зарплата албасам, бул менин өзүм эмгек акым да дегендей, ушинтип машина алып, ушинтип иштеп, же может бир жака барып бирдеме кылып ушинтип машина алмаштырып ушинтип иштеп атсам, бул караз мондай, бул монтип кетти, байып кетти, жип айдап кетти, буну монтиш керек, бирдеме кылыш керек, мына ушундай комментарий мен постоянно окуйм. Анан жинин келгенден кийин удалять этесиң дегендей, мына ушундай көп келет. Бизде көбүнчө кээ бир адамдарда байларга, анан чоң жумуш монтип жанагынтип иштеген адамдарда ушундай ненависть болот экен. Ачыгын айткандачы. Мен анткени мен мурун билбечү, может мен кандай десем, адам өз деңгээлине жараша ойлонот да, мисалы, ачыгын айтканда. Анан мен может образованием жок болсо, может же тоодо эле жүрүп, мал кайтарып эле жүрсөмчү, допустим, к примеру, анда мен башкача ойлонмокмун. Мондай депчи. Мен мисалы азыр бул сферада ошо иштеп, бул сфера менен катташып, постоянно иш кылып, монтип иштеп жүргөндүктөн айтып жүрөм. Анткени мен дагы буну я через себя пропускаю.
Анткени мен постоянно МВД, ГУВД бүт бардык жакка эле жанагындай открытый показ, закрытый показ бүт жерлерине барып көп адамдар менен катышып жүрөбүз. Жанагынтип иш кылып машинамды көрүп калып жанагындай бүт негативдер. Анан мен деле көрүп муну момдайтын деп ошондуктан мен дагы ойлойм бул жанагы жакшы жумуш иштешсе, бул прокуратура иштеп, может бизнес бар, машинаны, может папалары бай, жумушка киргизип койгон. Ошондо бул коррупция менен алды дейт да. Көрбөй эле турупчу. Может бизнестер бар, иштеген балдарды көрүп. Мен деле адвокаттан сырткары мен да өзүнчө бизнес кылам. Мисалычы. Вот биякты эле карабай. Ошондой адамдар да көп да. Анткени талыкпай иштесең, Алла Таала да анын өзүрүн албетте берет. Вот ошондуктан бизде адамдардын көбүнчө слой населенияны ушундай эме калып калганда, бай адамдарды, бийликтеги адамдар үчүн жаман көрө беришет. Вот ошондой. Сиздин оюңуз Менин оюм. болду окшойт. Конечно, бул менин жеке оюм. Мен бул оюмду башкаларга таңбалабайм, бирок бул менин жеке оюм деп айтат элем да. Сиз кимден же кайсыл иштен кийин мен эми коркпойм деп айткансыз? Мен негизи ачыгын айтканда эми коркпойм деп эмес, эми кандай десем. Баарыбыз тең адамбыз, по-любому миң кыйын жүрөк болсоң да, по-любому кей кезде болот. Угрозал болот, жанагындай страхтар болот, всякое бывает. Анан негизи любой иш алганда эле мен эми коркпойм эмес, эми до конца барам деген эле иштейм деген сөз да, ошол эле да. Любой ишти алсам, до конца ушу менен до конца эмне болсо дагы до конца чыгарып берем. Иштин ортосунан же аягынан качып кетип калбайм деп. А так эми любой ишти алганда жанагындай коркутуу, жанагындай үркүтүү болуп атса, по-любому коркуу сезимдер болот. Жана чоң адамдарды жанагындай интернетке чыгарып салганда же жанагындай известный деп айтканда дагы ошолор боюнча может тааныштары күчтүү. Ал жактан монтип сенин видеоңду чыгарам деп кадимгидей угроза болуп атса, сенин момундай видеоң бар экен, аны чыгарып, мындай кылабыз, сени монтип таңды тартып алдык, аңдып алдык деп атса, мындай коркунуч болот. По-любому адамсың да эми монтип иштеп атсаң, эми пендесиң, кей кезде досторуң менен бир жакка отурасың, может бир жакка чыгасың дегендей, всякое бывает. Баарыбыз эле эми пендебиз, любой кемчиликтүү адам жок дегендей. Эми ошондой учурлар дагы болуп калат да. Мисалы, азыр жогоруда биз мыйзамга эл ушундай мамиле кылып калды деген сыяктуу нерселерди сөз кылып кетип атабыз. Мына ушуга улай негизи эл мыйзамга ишенбей калганы эмнеден деп ойлойсуз? Кандай моменттерден кийин ушундай болуп атат? Мыйзамдарга ишенбей калам мындай да. Мисалы, даже бийлик өкүлдөрүн айтып койсок болот. Даже биз мындай кей кезде беспредел болуп атканда, мисалы, көңүл буруп, могу жерде беспредел болуп атты деп жанагынтип айтып атып, бекер акчасы жок эле биз өзүбүз эле чыгарып коебуз, мондай болуш керек, наказание алыш керек деп. Бул жерде даже биз, мисалы, мен 10 ишим бар. Азыр действующий 10 ишим бар, же 40 ишим бар дейбизби. Анан мен ушундан даже үй бүлөмө убакытча болуп үйдө не болуп атканын билбей каласың, ачыгын айтканда. Кей кезде мындай ачыгын айтканда өткөндө даже мен обед кылганымды унутуп калыптырмын. Анан мындай чыккан даже бийлик өкүлдөрүбүз, даже биз жанагындай ушуну беспределга анткени баарына не успеешь же. Мындайча айтканда, андай болуп кей кезде ошондо жанагындай беспредел болуп кетип, мисалы өткөндө бир насильникти же бирөөнү же башка статья менен жанагындай жабырлануучу менен сүйлөшпөй туруп, может переквал болуп кеткенде, кой берип салып жанагындай чыгып кеткенде, ошондо элдер мондай деп туруп, соттор жанагы чыгарып ийгенде, ошондо күмөн жаратып, ошондой болуп калатпы. Анын баарын мисалы любой адам же бийликтеги же биз деле аны не уследишь, мисалы же прокуратура органдары анын баарын монтип карай албайт. Мисалы бир иш аларда канча иш мындайча айтканда физически адамдык сапат успеть этпейт дегендей. Анан жанагындай ызы чуу болгон, бар турбай деп ошондо контроль калып ызы чуу болуп, ошондуктан мен ойлойм элдерге жанагындай недобросовестный кээ бир мамлекеттик кызматкерлер жанагындай иш чараларды кылып ийгенде, ошондуктан кичине эл жанагындай мыйзам жанагындай болуп калып атат деген ойдо болуп калышы мүмкүн да. Көпчүлүк адвокаттарды сатылат деп айтышат. Бул чынбы? Негизи мен эми ачыгын айтканда алар менин коллегаларым чогуу иш кылып жүрөбүз. Ачыгын айтканда адвокаттын жумушу бул негизи өлө кыйын да. Неге кыйын? Азыр айта кетем. Анткени мындай да, мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттен зарплата алат. Анан ал адамдан акча албайт, ал адамдан акча албайт, мамлекет төлөп берет, ошо ишти алып барат. Биз адвокаттар ошо гонорарын алганда бизден ушундай кадимгидей требовать этет. Сотко барасың, бияка барасың, СИЗО киресиң, бул жака барасың, баардык жерде. Мисалы милиция кабинетинде эле тергеп отуруп ишти сотко же прокуратура алып ушинтпесе, биз пиченде чуркап жүрөсүң да.
анан ушундай кадимкидей стресс болосуң, жанагындай болосуң. Анан кээ бир адвокаттар может успеть этпей калат. Анан кээ бир мисалы эми жаман адам бар, жакшы адам бар дегендей, ал сатылабы, сатылбайбы аны мен өзүм көрө элекмин негизи, бирок элдер ошентип айтып жүрүшөт. Ал жагын ачыгын айтканда өзүң кармабагандан кийин же көрбөгөндөн кийин мен да эртең ошондой бар деп койсомчу, эртең мисалы бизде дагы адвокатская этика да бар. Сен кимди көрдүң? Же гана алып келчи ошо кайсы адвокат экен десе, анан эртең адвокаттарга да сөз тийип атат деп айтса, мен да буга боюнча жоопкерчилик тартам да. Фото көрмөйүнчө. Ошондуктан мен андайды негизи кээ бир ачыгын айтканда жарандар айтып калышат. Эми жакшы адам бар, жаман адам бар дегенде. Бирок мен өзүм жеке көрө элекмин. Сизчи? Биз Кудай сактасын, Аллах Таала менен ушу боюнча эле иштеп кете берели. СМИ менен иштеп, резонанстуу иштер менен көп иштеп жүрөбүз. Көп видео чыгарабыз. Анан бир ишти биз алып барганда до конца алып барабыз. И жыйынтыгы менен даже кээ кезде болот, жакшы тааныш сотторуң болот. Кээ бир кезде менин досторум мисалы ГКМде иштейт, тергөөчүлөр. Алар менен мындай эми оппонент болуп каласың. Кээ кезде следовательдер, классташтарым, досторум, алар менен оппонент болуп каласың бир иш менен. Прокурор дос балдарым бар, юридикалык өттү одногруппниктериң бар. Алар менен мында сотко катышып каласың. Кадимгидей соттон доказывать этесиң, клиентиңди защита кыласың, урушасың, алар менен кыйкырасың, анан чыккандан кийин эми жумуш менен чыккандан кийин это уже башка другой разговор дегендей. Анткени эртең мисалы Кудай сактасын, эгер мен бирөөгө сатылган болсом, мындай болуп кетти деп эми всякое бывает. Сатылган болсом, эртең бирөө эле даже комментарий же монтип эле бирөө чыгып кетсе, ал адвокат мындай депсе эле, мен андай репутациям бүт өлөт дегендей. Ошон үчүн лучше могу гонорарым жакшы, Кудайга шүгүр, ошо менен эле иштеп, ачыгын айтканда андай предложениялар көп болот. Анткени кээ бир карапайым адамдарга мисалы кээ бир чоң ачыгын айтканда эми баарыбызга аясында чоң иштер бар. Ошолор менен чыкканда берки тарап чыгышат. Кыргызстан кичинекей, тааныштарыңды, туугандарың бирөөлөрдү ортосулат. Давай сага монтели, минтели, ал иштен отказ эле бербейсиңби? Же ошол жерден минтип бербейсиңби, тинтип бербейсиңби дейт. Анан минтем, жок, алардан тосмар салгыла, тосмар салбасаңар и до конца ишти барабыз деп. Анткени көп чыгышат. Анан мен Кудай сактасын, андай эмеден алыс эле бололу деп өзүбүз андай жеңге барбайбыз. Анткени элесиз, бирөөгө ошентип жүрсөң эртең комментарийлер бир жазылса эле болду да, кеттиң да. Түшүнүктүү. Юрист болуу үчүн адамга эң кайсы сапат эң маанилүү деп ойлойсуз? Постоянно эмелерге барганда айтам негизи. Повторение мать учения дегендей. Ушу юрист болуп иштегенде менин чачым көп, ак кире баштады, мурун ак жок болчу. Анан бул юрист болуу үчүн бул жерде нервиң өлө мындайча айтканда стойкий адам болушуң керек экен да. Стойкий болуш керек экен, эч нерсеге неме кылбай. Анткени мен көбүнчө эмелерде мындай через себя пропуска деп коем, көбүнчө убийство кылам, мындай изнасилование жана жабырлануучу анагындай болгондо бүт эле мындайча айтканда сотко, милицияга жырган адам барбайт да. Кадимгидей уже мен мына 4-5 күн уже башым ооруп, уже телефонго жооп бергим келбей, бирөө сүйлөсө жакпай барып, пробкада кетип баратып, бир машина даже светофордун кичине эметип койсо ошого нерв болуп, ушундай уже буга нервы стойкий адам, ушундай бышык адам керек экен да. Эми конечно биз эле көндүк, бирок ушундай юрист болуу үчүн ушундай мындайча айтканда кандай десем, жанагы кээ бир адамдар бар го, мындайча айтканда орусча айтканда пофигист деп коебуз го. Негизи ошондой адам болуш керек экен да бияка. Деп камалып атыптыр. Кээ бир бар да адвокаттарчы. Чалы мындай тин десең, азыр карашасы камай калсын, бат эле чыгам дегендейчи. Вот ошол сыяктуу ушундай мындайча айтканда. Алам тегиз деп коет эмес, кыргызча ошондой адам болуш керек экен да. Сиз элдин аң сезимин өзгөртүү үчүн мыйзам жетиштүүбү же адеп керекпи? Ошол боюнча кандай ойлойсуз? Негизи элдин аң сезимин өзгөртүш үчүн бул боюнча негизи мындай да. Мен дагы анткени башында мен деле университетти бүттүм. Мен деле карапайым үй бүлөдө өскөм, досторум деле карапайым, классташтарым, досторум. Ошондой эле андан кийин университетти бүтүп дагы машинамен да иштедим. Бул юридикалык, мындайча айтканда жанагындай госструктура, башка жак менен эч ким менен даже катышпай калгам. Мындайча айтканда машина менен иштеп, андан башка эч жакка чыкпайм. Машина базарга барам, Кудай бергенге барам, запчай салам. Мындайча айтканда изденүү же бирдеме болсо мындайча айтканда мен ошо бир коробкада эле болуп калгам да. Адам өзү бир коробка, болбосо высшее образованием. Бул боюнча адам мен ойлойм, бир эле адамдар менен сүйлөшө бербей, ачыгын айтканда интеллигент деп коет.
ошо өзүнүн ачыгын айтканда мына образованный адамдар бар, чет жакка чыгып жүргөн, мындайча айтканда интеллигент адамдар, ошондой адамдар менен сүйлөшүш керек. Жанагындай бир эле жанагындай өзүнүн достору барбы, тамак чегип, арак ичип коюп, андан башка эч нерсе кылбайт. Ошондой адамдардан дагы чыгып, ал досторунан ошо коробкадан чыгып, ошо жанагындай адамдар менен сүйлөшүп, же адамдар менен ошондой менен катташып, бул адам монтип сүйлөп атпайбы? Бул адам мындай турбайбы? Үлгү адамдар деле бар да. Почему бы нет? Бул адам мындай кылат турбайбы деп, ошолордон пример алып, адеп алып, ошону биринчи адам аң сезимин өзгөртсө, анткени бизде мыйзамда бүт баары жазылган. Мыйзамда мына эми как юрист, квалифицированный адвокат катары мыйзамда эч кандай мындайча айтканда жок. Орусча айтканда косяк жок. Мындайча айтканда баары мыйзамдуу тарапта эле иштеп атат. Адам жанагындай өз деңгээлин жанагынтип өзгөртпөсө, өзүндөгү жанагы коробкасынан чыкмайынча, ал адамга ачыгын айтканда миң башына койсоң дагы, миң неметсең дагы, ал адам ошо бойдон кала берет. Жанагындай Горбатова только могила исправить дегендей. Мисалы мен жана айтып атпаймынбы? ДТП боюнча айтам, советтерди айтам. Могу статьяны алат экен, бак кесилип кетип атат, монтип атат деп оюңду айтып атсаң дагы ушундай карапайым адам. Мына мен ошондой пример кылып айтам. Мен көбүнчө эми билип да көрөбүз, кыздарды защита кылып жанагынтип айтып атсаң, мынтиш керек, алимент төлөш керек десең, бизде мынтип жазып атат бир астында комментарий. Мен ошону дагы МВДдин отметка кылып чыгаргам, алар дагы мурда күнү реакция беришти. Бул боюнча обязательно чара көрүлөт деп. Бир адам ошо Кыргызстан желегин коюп койгон өзүнчө эле патриот мынтип жазыптыр. Бизде Кыргызстанда 67% аялдар болуп кетти. Ушуларды азайтып өлтүрүшүбүз керек дейт. Элестетиңиз. Анан мынтип жазып атат астында. Алар дагы анан продуктуну да көп жейт, биздин акчаларыбызды ошолор жеп атат деп. Кадимкидей эле күлкүсү жок эле, серьезно ушинтип эле жазыптыр. Элестет. Ушундай адамдар жана айтып атпаймынбы? Деңгээли тетиги ылдыйжага түшүп калат. Мисалы ачыгын айтканда азыр мыйзам иштеп атат, мисалы жолдор салынып атат, бирдеме жакшы нерсе көрбөйт да, жакшы нерсе көрбөйт. Мындай кылып атса дагы деп эле ушундай айтканда өзүнүн нерсесин жанагындай тетиги бир ылдыйжага түшүп калып эле ошондой аң сезими жанагындай адамдар ушундай кала берет деп өз боюнча айта берет. Миң жакшылык кылып кой, миң даже мисалы даже бензинди, светти бесплатно кылып койсоң дагы андай жанагындай адамдар жашоого обиженный ошентип коет. Ошондой адамдар ошентип калат. Ошондуктан бизде ошон үчүн жана культура, адамдар менен катышып, жанагындай мероприятияларга барып, жанагындай айтып көчөдө чыгып алып эле кечинде эле чыгып алып кечки уктап, түнчүндө достор менен ошондо арак ичип эле эч нерсе кылбаса, ошондой адамдар к сожалению бар да бизде. Анан сиз менен ошол акыркы жаңылыктар боюнча сүйлөшсөк, сиздин ошол акыркы жүктөгөн публикацияңызды дагы көрдүк. Катя Бивол менен дагы ошол иш тууралуу айтканыңыз бар экен. Бул жөнүндө, бул маселе боюнча иш козголду депчи. Негизи эле бул эмне болду жана ага кандай берене берилиш керек? Элдин реакциясын көрүп атасыз дегендей. Ооба, биз дагы жаңы айта кетпедик, ушундай ызычуу иштер болгондо биз дагы анткени биз дагы көп катталуучулуктар да көп, анткени көп резонанстуу иштерди алып барабыз. Сразу ошондой болгондо эле жиберишет, комментарий бербейсиң, эмне тилиңди жутуп алдың, мынтип алдың деп. Анан ачыгын айтканда кей кезде мен сотто жүрөм, эртеден кечкечи. Анан ошентип мага комментарий бербейсиң, монтпейсиң деп бүт ишти эле мага жүктөй беришет баары элечи. Анан эми менден башка адвокат, юристтер толтура да. Же өздөрү деле блогерлер бар, мага жүктөйт да. Өздөрү деле чыгарышпайбы, напримерчи. Анан мен өзүм мисалы иштеп жүрөм, эртеден кечке жере сотто отурам, может милицияда жүрөм, процесстер бар, өзүмдө личный жашоом бар. Анан ошентип отурсаң жиберет, анан кей кезде анан жооп эметпейдин десең, анан жанагы жооп бергенге туура келет да. Анан бирок жанагындай чоң иштерге обязательно жооп беребиз өзү убакыт алып. Анан ошол кезде сразу жооп бердик, карадык. Анан биз как юрист катары карасак, действительно разжигание межнациональной розни деп кыргызча айтканда жанагы улуттар арасындагы козутуу деп ошо нарушенияны көрдүк. Анан биз дагы ошол кезде дароо чыгардык. Анан биздин дароо чыгарганда дагы башка жанагы медиалар бизден алып кетти. Андан кийин дагы бизден дагы колдо биздин коллегалар дагы чыгышты, адвокаттар. Анан ошо бойдон милиция дагы сразу ошо постун чыгарарым менен даже бизди соавторство кылып МВД өздөрү чыгарышты. Биз териштирүү иштерин лингвистический экспертиза даярдадык деп алар да өздөрү жооп беришти. Анан ошондон кийин эле 3-4 күндөн кийин результат чыкты. Бизде мындай да, любой сөз жанагында айтылганда бул жерде мыйзам боюнча лингвистическая экспертиза дайындалат да. Ошо сөзүндө анда эксперттер талдап чыгат да.
ошо сөздө ошондой жанагы кылмыш курамы барбы дегендейчи. Алар уже жана заключение чыкканда уже бар деп жанагынтип чыкты. И ошондон кийин эле милиция кызматкерлери 330-берене менен иш козгоду. Анан бул боюнча жанагындай сразу заочное решение деп соттон ушундай заочный чет жакта болгондуктан жана мыйзам жол берет. Заочное решение деп чыкты. Эгер эртең ал Кыргызстанга всякое бывает. Может, семьясы токмокто бөрөлөр кал дегендей. Эгер жана баары эле жазып атпайбы прикол кырмап. Катя жеңебиз дегендей. Жеңебиз эгер кирип калса, ал боюнча сразу дароо СИЗОго камакка алынат. Анан биз дагы азыр өткөндө дагы МВДга жаздык бул боюнча дагы, анан алар азыр ал боюнча да пока жооп чыга элек. Эгер жанагы международный розыск берилип жанагы болсо, ал Россиядан чыгар менен хоть Беларусь же Казакстанга кирери менен кармалат ибиске алып келинет деген сөз. Бул деле это очень хорошо. Хоть эми мыйзам боюнча бизде мындай да, мыйзам боюнча биздин да граждандар Кыргызстанда болуп мындай кылмыш кылса, Россия сураса биз бербейбиз. Мыйзам жол бербейт, бербейбиз. Алар дагы Россиядага беришпейт, граждандарынчы мыйзам жол берет да. Эгер жанагындай чыгып эле жанагынтип эле кармалбаса, вот ошондуктан эми зато деле карабайсыз, мына Кыргызстан жаман, кыргыздар жаман намыска экенбиз, ушул нерсе жас көтөрүлүп, бул да это тоже для нас прогресс. Анан бизден кийин мына казактар чыгып атышпайбы? Эй, кыргыздар монтип атат, кенеде кыргыз калып монтип тени иш козгоп жанагынтип коюшту. Бизде эмнеге болбойт деп, алар дагы эметип, мына алар андан кийин мындайча айтканда, бизден кийин кыймылдай баштады десек болот да. Бул дагы анткени чоң жетишкендик, мейли тияктын гражданы. Зато биз Кыргызстан, биздин МВД молодцы, жанагыны отстояли мындайча айтканда. Өздөрү сотко ходатайство алып, эртең мындайча айтканда, ал деле эми чет жакка чыгып ошо международный розыск жанагындай эметилсе, и жанагындай, мисалы ал Россиядан башка чыга албай калат. Анан ушундай баягы публикага жайылган маселелер боюнча же блогерлер боюнча дагы аябай көп иш козгойсуз. Негизи бул сизге кызык, майда нерселер менен да алектенгенди жакшы көрөсүзбү же публиканын алдында кандайдыр бир өзүңүздү көрсөтүп калуу үчүн аракетпи? Бул дагы жакшы суроо айтасыз, бул дагы жакшы суроо. Эми жа ачык эле айтып, мындайча айтканда подкастта кенен маек кылып атпайбызбы? Бул боюнча мындай да, биз жанагы отурганда анан айтып атпайсызбы, көп киши монтет, монтиптир. Анан ментетте уже намыска тие башташат, жана комментаторлор жанагындай өлө тилеп ачуулар бар да. Сен эмне бул блогер акча өрүп койду, сен эмне буну чыгарбайсың? Не, мисалы мындайча айтканда, карапайым Бауыржан эле Каматбейдин Бауыржан эле чыгардың, эмне кыйын блогерлер чыгарбайсың, монтпейсиң деп. Анан уже толтура жашат, анан айла жок жооп берүүгө туура келет да. Айла жок жооп бересиң. Анан мен айтам да, мен адвокат, мен мына сотто отурам, мен мына сот менен мисалы адвокатпыз, защита кылып атабыз. Сот күнөөлө десе, урмат сот деп сот менен мындай состязание болот. Прокурор менен состязание болот. Биздин чоң ишим бар. Буга не до этого десең, болбой жанагынтип люди ачыгын айтканда иногда заставляет. А болбосоң, эртең бирдеме мен анткени чыкпай көп көрдүм да. Анан бир пабликке мени мондай чыгарып коюптур. Бул Шердор деген саткын да. Ал сатылып кетип өткөндө, могу блогерди чыгарбай койду. Андан акча алып алыптыр. Анан берки карапайым эле чыгарат экен. Монтеп эткенде сан карасаң, элдин баары ошону колдоп алыптыр. Анан ошондон кийин мен дагы кой деп как юрист катары элдер көнүп калды да. Жеке оюмду айтып, чыгарып айтып коем. А бирок действительно кээ кезде мелочтарга көңүл бурам, действительно жанагындай айзирек айым аркылуу действительно жанагындай катуу сөз болду да. Ошондойлорго мен көңүл бурабыз. Көңүл бурганда жанагындай бизде дагы ошо МВД кызматкерлери, чоң кызматкерлер да бизде дагы ошо подписан көрүп жүрүшөт. Биздиге дароо чыкканда алар дагы сразу реакция кылышат. Кезектеги суроом мындай болсун. Сизди пиар адвокат деп атаганда эмне дейсиз? Бизде эми мындай да, эми ачыгын эле айтканда, пиар адвокат дейт, хайпажор дейт, анан монтип комментарий айтып, момундай иш чыгып атат, могу совет момундай кылсаңар десе, хайпажор дейт, миндет пиар дейт, кээ бирөөсү сасык адвокат дейт эми. Ачыгын айткандачы. Анан эми көнүп деле калдык. Мен башындачы өлө жиним келип, өлө нерв болсом, мамдар үйдөгүлөр памдар байкап турат да. Анан ушинтип эле монтип үйдөн комната монтип чыксаң эле, мам тамашалап, эмне дагы бирөө жаман комментарий жазып, анан удалять этип эле, ачыгын айтканда үйдө кечинде отуруп алып иштеп эле ушу комментарийлерди удалять этип отурчумун. Азыр эметип хайпажор эмеси мындайча айтканда уже көнүп калат экенсиң. Хайпажордо сен кандай Шердор деген сыяктуу эле уже көнүп калдык дегенде. Эми нормально, привыкли. Анан сиздин эң оор ишиңиз кайсы болгон? Бул мындайча айтканда, бул менин дагы агайын экөөбүздүн бир оор ишибиз болгон. Ошону айта кетсем,
Бул боюнча жанагы мен бир иш алгам. Бул иш алганбыз Свердловский райондук сотто бирде биз эже кайрылган болчу. Алимент менен мурун кайрылып жүрчү да. Анан жооп берип анан бир күнү ошо эже номер менен бирөө чалат. Анан бул иш оор дагы анан жаман чиреси эле кыйналып даже илабич иш болгон деген сыяктуу да. Эң мындай эске каларлык катуу иш болду деп айтсам болот да. Анан ошентип алимент менен кайрылып жүрөт, анан кийин жанагы ошо номер менен чалат. Анан ошо эже эле деп кандайсы эже саламатсызбы десем апасы экен. Анан апасы ыйлап эле мына кызым кайтыш болуп калды дейт. Эмне болуп кетти десек, мен ушундай көлгө алып барып истеги выходной күнү эс алтайын деп алып барайын деп алып баратып анан ДТПдан каза болуп калды дейт. Менин көзүмчө дейт. Апа эмне болду деп эме кайгырып анан айтсак эме дейт. Ошо мен кызыма күйөө баласы бар да. Күйөөсү менен жашачу да. Мен кызыма дарственный кылып койгом, ошону мен кайра өзүмө алдырып берчи, күйөө балам талашып калса дагы дегендейчи эми. Анан 2 квартирасы бар экен. Хорошо деп туруп биз сотко бердик. Эженин атынан доверенность салып агайым экөөбүз иштеп баштадык. Соттон бердик, биринчи инстанция соттон уттук. Анан ал эже постоянно эле мына уттук, монтик деп сүйүнүп алып берип неметип атсак, анан ал эже улам эле ыйлай берчи, кызым монтип мен үчүн монтпөдү, тинте бербөдү деп ушинтсек. Анан бир көстө ошентип айта берчи, анан бир кезде ошо апасынын күйөөсү чалат. Ушуну больницага жатып калды, психический больницага деп. Анан бир өтпөй эле каза болуп калды ал эже дагычы. Уже шаардык сотко болоюн деп аткандачы, кичине убакыт өтпөйдөн каза болуп калды. Анан каза болуп калгандан туй эмне кылабыз деп, анан ошо жанагы кызынынчы башындагы күйөөсү бар деп ошондо талашып алат деп апасы алган да, ал апасы да каза болуп атат. Анан күйөөсүнө айттык да, давай бир сотко келип, мейли бир квартираңды сен ал, бирөөсүн бияка өткөрүп бер, ментел деп по-хорошему деп. Ал күйөөсү гемодиализ болуп ооручу. Анан ошого чалып ошентип анан сотко кел деп күтүп атсак, жок. Телефон чалбай, саса калбайт. Анан кийин билип атпайсызбы, ал да гемодиализден ал да каза болуп калыптыр. Ошо сотко, шаардык сотко келет десек. Анан ошентип жүрдүк, ал боюнча неметип. Анан кийин мейли деп иш бүттү да, анан жүрүп анан кийин жанагы апанын күйөөсү калды да. Анан кийин айтып атпайбы, баягы билесиңерби, эме ошо жанагы ДТПдан каза болгон кыз, анан күйөөсү да каза болуп атат гемодиализ менен. Ошонун кичинекей кызы бар болчу. Анан жанагы гемодиализде күйөөсүн кыркын берип атканда, ошо зыгырмай каза болуп, кызы да өлүп калыптыр деп ошондо айтты да. Мындайча айтканда 6 айда 4 бир үй билет 4 адам каза болуп кетти да. Ошондо кичинекей кызы да кырк болуп атканда зыгырмайга күйүп каза болуп калды. Ошолордун баарын биз өз көзүбүз менен көрүп жүрдүк да. Мындайча айтканда ошо кадимкидей стресс болуп, жаман нерв болуп, ошондо мынтеткенсиң да. Ушу азыр иштеп, жеп аткан тамагың, машинаң, жумушуң болуп, үй бүлөңдү көрүп, ошолорду көрүп, Алла таалама чек шүкүр айта эткенсиң да. Ошолорду көрүп мен ошондойлорду кей кезде чыгарам да. Мисалы кээ бир бар да, мынтип калып бир жумушунан проблема болсо, өлө нааразы болсо, биз мына ошолорду көрүп, СИЗОго киребиз. СИЗО бирге бизде адвокаттарга допуск бар да. Адамдарыңа кирип чыгасың, аяктын условиясын, башка жака киресиң, бүт проблемный иштер менен жүрөсүң. Ошолорду көрүп, мындайча айтканда, Алла таалама чек шүкүр айтасың да. Кандай сонун жерде жашап атасың. Ошол иш болгон демек, эң оор ишиңиз. Эң оор иш менен кыйналганбыз. Анан сизде мындай негизи элдин алдында уят болгон учурлар болгонбу? Мисалы соц тармактарга деле киргизип, видео киргизип алып, кайра уят болуп калып, же түз эфир болобу, же элдин астында болобу? Негизи эле. Ушул жерден билин, ошол жерде дагы жакшы. Бул резонанстуу иштерим, катуу иштерим чыга элек болчу да. Киче грубо говоря 1 жылда. Ошондо дагы ас адам көрүптүр, я резко удалил да. Мен, эме келем, СИЗО бирге кирем деп машинаны токтотуп, бир видео киргизип коеюн деп мен көбүнчө жанагы машинадан эле ассаламу алейкум достор деп видео тартам да. Ошентип видео тартып кирип анан эме улам кей кезде мисалы бир эме менен 2-3 дубль менен болот, мындайча айтканда туура эмес унутуп каласың, же статьяны карайсың. Анан эметип туруп эми кандай десем, эми азыр айтканды алып саласыз да ошол жерден. Анан мынтип ошо видео тартып атам. Анан булам тааныштар эле өтүп, следователь өтүп, машинаман көрүп калып, ошо элди көрүп, анан сиз кандайсың брат деп эле учурашат. Салам алейкум улам тартып турбайт эт видеочу. Анан ошентип терезелерди жаап жайында мейли кондер иши терезени анан тияктан ошо СИЗОнун сотрудниги мени тааныйт да. Өкө дос балам ачыгын айтканда. Ошол жактан айтып эметип атсам, видео тартып улам уже 6-чы дубль болуп кетти. Анан СИЗОго кириш керек болуп атты, убакыт аз да. Эметип атсам, ти Шердор деп бөлө кыйкырып атпа. Анан мен эми муну алып салыңыз.
деп ушун сөөгүмдү түшүндүрүп карап туруп отурчу деген болчумун да ушинтип туруп анан мени ошентип видео тартам анан мен ошону шашып атып ошо видеомду чыгарып ийиптирмин инстаграмгачы анан сразу тартып киргизип дагы жакшы машинам кичине алысыраак барып СИЗОго жеткичекти эми адамбыз да эми любой адам сөгүнөт ачыгын айтканда анан СИЗОго жеткичекти уже 5 минуттун ичинде толтур адамдар жазып ийишти да келесо тетиги видеоңду монтип чыгарып ийиптирсиң сразу кирип туруп сразу удалить эттим анан эми дагы жакшы ошол кезде биз СИЗОго киргенде телефонду өчүрүп киребиз эмеге калтырабыз да телефондорду сааттарды эч нерсе только китеп эмелерди салып киребиз анан дагы жакшы ошол кезде көрбөй калып ошо может загрузка кеч болуп кетип ошол жака чыдап турган загрузка болуп жанагында болуп кетсе чыгып анда уят болмокмун да вот ошондон дагы жакшы анан карасам дагы жакшы 200 бирдемеле просмотр чтоб эч ким запись экрана кылып алыптыр дегендей ошондон бери катуу уят болгом анан соттон дагы бир уят болгон эми ушул эле жетиштүү макул ушуну албай эле койбой дегенчи ошол менен иштебей ачыгын айтканда эме болот мындай да кээ кезде өкүнгөн иштер болот анткени мисалы мен иштеп атам кээ бир адамдар бар да жакшы адам жаман адамдар деген кээ бир мындай да адвокаттар услуга эми мындай да иш келип туруп иштеп атканда эми биз андан башка да толтура иштер бар да клиенттер менен сүйлөшүп аласың мындайча айтканда үстүңө минип алат да мындайча айтканда ты для него или для нее раб дегендейчи ошондой минип алышат акчасын бер эми күнү түнү ошолор менен жүрүш керек түн ичинде даже выходной күндөрү да чалып алышып беспокоить этип түн ичинде 2-3 чалып алып эртең тиги кой СИЗОго барып койчу эмне болуп атыптыр тамактары кенен бекен депчи кандай тамактар жетип атыптыр депчи эми анын тамагы менен мен юридикалык анын неси анан кийин сен минтип койдуң соттон монтип коюп өт белең эми тинтип коюп өт белең минтпейт ушундай кээ бир бар да мелочный адамдар ошондой ушинтип алып кайдан гана ала калдым деп ушундай кыйналып ошондо өкүнөсүз Кыргызстанда негизи юрист болуп таза иштөөгө таза жашоого негизи болобу мына айтып атпаймынбы мына пример Аллах таалама чек шүкүр биз мына гонорарга эле иштейбиз анткени эртең жанагындай Кудай сактасын барып кээ бирөө кармалып кетип атпайбы ошондо иштеп жанагынтип кетсең эртең сулуу чыгат да сөз чыгат да комментарийга бат эле жазып коет мен андан дагы эметпей ошон үчүн только гонорар менен Кудайга шүгүр гонорарым жакшы айтып коем гонорарым эле жетиштүү айына бир 2-3 алсам эле уже Кудайга шүгүр ошондуктан мына биз почему бы нет можно всегда можно сиздин кесиптештердин арасында сатылгандар барбы кандай жанагынтип акча менен иштегендерби эми коллегаларды көп бирөө ачыгын айтканда мына взятка менен кармалып атышпайбы берип атып эми көрүп эле көрүп жүрбөйсүзбү көрүп атабыз кармалып атышат андай бүт эле жакта бар ачыгын айтканда бирок азайып калды мурунку ачыгын айтканда уже коркуп демек болуп атат болуп атат бирок кээ бир коллега адвокаттар менен жана эми көрүп атпайсыз кармалып аткандар чыгып аткандар штраф менен күнөөлүү деп табылат көрүп атабыз кармалып атышат анан бирок мурункудай азайышты көрдүм азыр коррупция менен катуу күрөшүп атат лучше могу кичинекей гонорарым болсо да ушуну менен иштейм деп уже действительно адамдарда азыр любой сотрудниктер ушинтип коркуп оңолуп калды балким азыр жок действительно коркунуч болуп калды анан сиздин пикириңиз боюнча ушул адилеттүү кыргыз соту качан болот анткени соттогу баягы адилеттүүлүккө нааразычылык дагы көп болгон учурлар болуп атат айрым соттор жабык форматта өтүп калып атат анан нааразы болгондор көп негизи кандай ойлойсуз негизи вот жаңы эле айта кетпедикпи адилеттүү сот жанагындай жакшы адам жаман бар деп мына уже как кечке кайталап айтып атпаймынбы бул боюнча жанагы адилеттүү сот боюнча жанагы айтып атпайбызбы жабык сот өткөрүп кой дегенде мисалы Айсулуунун деле иши бул мыйзам боюнча жабык коюш керек анткени ал жакта изнасилование болду элестеңиз на всю мындайча айтканда на весь Кыргызстан на весь СНГ жанагынтип мына монтип зордуктаган монтип киргизген монткем эми адвокат суроо берет да бүт анын баары детально сотто айтылыш керек анан ошондуктан бул мыйзам боюнча жана изнасилование зордукта кээ бир процесстер обязательно жабык болуш керек анан көп бирөөсү силер ошентип алдыңар да элге ошондой мыйзамды билбегендей ошентип жанагынтип айтып атышат да ошондой эле анан соттор качан ишеним пайда болот анан жанагындай кээ бирөө азыр ачыгын айтканда мына мурунку аранда айтып атпаймынбы көп бир соттор бул резонанс болуп кетти монтип кетти жок деп туруп биз угуп жүрөбүз да действительно уже мурунку аранда есть прогресс но есть жанагындай недобросовестный судьяларчы мурунку аранда азыр кыйла өстү юрист катары эмес адам катары ошо айта кетесизби кайсы ишти кечире албайсыз өзүм иштегенби негизи адам катары эле эмнени кечире албайсыз
Адам катары. Мисалы бардык туугандарыңа бүт адамдар катары элеби? Жалпы блин мындай артың мен негизи мындай өзүм да көрүп атам да. Артыңан жамандаганда өлө жаман болот экенсиң мындай. Эми адамсың, шариатта деле кек сактабаш керек. Бирок ошо жанагы катуу жамандаганда артыңан сөздөрдү айтып, сага жакшы сүйлөп, анан башка бирөөлөргө монтип айтып, мындай жамандагандарды мындайча айтканда орусча предательство деп коет эмеспи? Анан эки жүздүү адамдар бул өлө жаман экен. Негизи ошол адамдарды жаныбызга жолотпой эле коюш керек экен. Мындайча айтканда мындай колуңан иш болуп, жакшы неметип турсаң, жакшы неметет. Анан тиякта да барып жакшы бирдеме болсо, ага да жакшы сүйлөп, мага да жакшы сүйлөп, ошондой адамдар негизи Эки жүздүүлүк анан кыянаттыкты. Вот, ошондой адамдардан лучше алыс эле бол. Кечирсең да кечирип, лучше алыс эле болуш керек экен. Эгер президент мыйзам бузса, сиз аны коргойсузбу? Президент мисалы мындай да, президент мыйзам бузса, биздин деле айтып атпайбы, любой адам мыйзам бузса, хоть адвокат кармалса дагы ага адвокат керек мыйзам боюнча, түшүндүңүзбү? Адвокат кармалды, ага дагы адвокатсыз иш болбойт, түшүндүңүзбү? Ал дагы адвокат жалдаш керек. Прокурор кармалса дагы прокурорго адвокат. Сот кармалса дагы сотко да адвокат. Даже ГКМБ кызматкерлери болсо дагы ага да адвокат керек. Любой адамга, хоть президент да мына мисалы президенттер деле, мисалы азыркы президентибиз деле мурун сот жолуна тартылып, адвокат менен да жүрдү. Атамбаев деле, Алмаз Шаршенович деле сот жолуна тартылып, ал деле адвокат менен жүрдү. Ушундай айтып атпаймынбы? Биздин хоть не гана болбосун баарыбыз мыйзам алдында бирбиз да, мыйзам алдында баарыбыз бирбиз. Любой ар бир адамга адвокат болот. Анан почему бы нет? Любой адам адвокат деп чакырса, биз андан качпайбыз, иштей беребиз. Кылган ишибизди колубуздан келишинче аракет кыла беребиз. Биз негизи салтка айланып калган суроо бул. Сиз Шердор Абдыкапаров азыр бактылуубу? Эми бул суроо постоянно любой жака барбайын, туугандарың арасына, уже туугандарын шернесинен коногунан деле качып калат экенсиң. Качан үйлөнөсүң, мынтесиң деп анан мен тамашап же досторума кээ бир инстаграмдан жазып калгандар айтып коем. Уже кыскача элечи, я на свою работу женился депчи. Анан азыр ачыгын айтканда жумуш ушундай өлө катуу график болгондуктан ошо кичине азыр үйлөнө албай жүрөбүз. Эми Кудайым буйрса жумушту атайын азайтып атабыз. Буюрса ушул жылга деп же жазга деп буюрса аракет кылып атабыз катуу. Бактылуусузбу? Эми Ал үйлөнбөй туруп делечи. Азыркы абалыңызды сурап атканым азыркы абалым Аллах таалама чек шүкүр. Не жалуюсь. Баары сонун, Кудайга шүкүр. Ата энем бар. Мындай өлкөдө жашап атам. Ден соолугум бар. Жеген тамагым бар. Үй бүлөм бар, бир туугандарым бар. Кудайым буйрса Аллах таалама чек шүкүр. Наоборот, мен ушул шүкүрлүк баардык ушунча сонун өлкөдө жашап атып, ушундай шүкүр кылбай, Кудайга шүкүр кылбаганыма наоборот мен өзүм жаман сеземдейм. Баарына шүкүр. Анан бул эми баягы мыйзам дей бербей, мындай башка бир суроолордон дагы бери кетсем, негизи адвокаттар китеп окуйбу? Анан окуса, мисалы кандай китеп окудуңуз эле акыркы жолу жана коомчулукка кандай китепти кеңеш бере алат элеңиз? Мен негизи эми мен өзүм привычка кылам. Анткени мен өзүм ачыгын айтканда, өзүм башында кыйналып жүрдүм, орус мектепте окугам. 11 класс орус мектепте окудум. И университеттен дагы орусту окудум. Анан бытовой эле сөз сүйлөбөсөкчү. Анан кийин мындай кыргызча выступление, башында дагы жанагындай Инстаграм башында орусча выступление кылып жүрдүм, 3-4. Анан хейтерлер жанагындай ошо кезде, может азыр эметип кетсем, ошо кезде анан эме болду да, эй, кыргыз болуп мындай деп өлө катуу хейтерлер келген. Анан мен ошондой кыргызга өтүп, ушу бойдон раз кармалып кеттим да. Анан действительно кыйналат экенсиң. Анан мен ошондон кийин азыр мен үйгө барганда атайын жарым саат, 1 саат убакыт берем. Выходной күнү, любой күнү кыргызча, орусча экөөнүн тең жарым-жарымдан бөлүп окуйм. Азыркы китебим эме орусчадан жана Сломанный меч. Анан экинчиси азыр эмени окуп атам. Мага ушундай жагып калды. Өткөндө үйдө китептерди чогултуп атсам, История Кыргызстана деп 8-9 класса деген бар экен. Анан карасам жанагы биздин историябыз бар экен, сонун кызык экен. Азыр ошону окуп атам да, История Кыргызстана деп. Ошону окуп атам. Анан кыргызчадан эми мындай да, эми мындай рассказ окубай эле жанагындай атайын үйдө бир кыргызча эмелер бар, жанагындай десем. Мен ошо орусча окуп жазгандар бүт орусча жазам да.
Анан чтоб кыргызча неменде грамматиканы оңдош үчүн, анткени кээ бир процесстер кыргызча болот, анан жазыш үчүн эмелерди окуйм, литература, кыргызча литературада окуйм. Ар кайсысын окуй берип, главное, могу сөз момундай жазылат экен, момундай экен деп, ошолордон дагы китеп окуйм. Анан мен негизи азыр негизи адамдардын, биздин ушу көрүп аткан адамдарга эме дейт элем, китеп көп окуш керек экен. Китеп көп окусаң, мындайча айтканда өзүң словарный запасың көбөйөт, адам өсөт. Мына мен ачыгын айтканда мына же уже 30га чыгып биз дагы ушу эмелерди көрө баштадыкпы дегендей, китеп оку десе жүрө берчүбүз да. Мына ошолор уже сөздөр мына ошо деп уже мына китеп окуп, ошону бирок аз деле окуп атабыз, бирок постоянно словарный запастарың көбөйөт. Момундай болгон турбай деп, мындайча айтканда кадимкидей адам өсө болот экен. Ошон үчүн бардык адамдарга хоть чоң болобу, когда не поздно, жаш адам болобу, китеп көп окула дейт элем. Не десе азыр мен айтам, любой адамга, студенттерде кээ кезде жанагында өткөндө дагы могу милициянын академиясына барып ага открытый урок өтүп келдик, башка жака да барып турабыз. Алар дагы сурашат, эмне кылыш керек азыр? Китеп көп окула. Азыр мына биздин мамлекетибиз мына официальный язык орусча, мамлекет тилибиз кыргызча деп, экөөнү тең, кыргызча да орусча, экөөнү тең окула деп, мен баарына эле ушундай совет берем. Аны окуп эмете берсе, адам дагы мыйзам билбесе дагы кээ бир жактан логика дагы жакшы иштейт дегендей. И логика менен дагы мыйзам деле кээ бир жак логика менен кетет да дегенде сот. Ошондой бул адам негизи китеп көп окуш керек деп. Анда ошону менен мен сизге тест суроолордон берсем, мыйзамбы же акыйкатпы? Экөөнү тең выбирать этсе болобу? Оюңузду айта бериңиз. Мыйзам дагы, акыйкат дагы. Коркуу барбы? Бар, албетте, пендебиз. Өлүм жазасы керекпи? Өлүм жазасы, мен буну боюнча айта кетем, бизде жана айтып атпайсызбы, Горбатова только могила исправиттен мына мыйзамды, коррупцияны деле күчтөтүп койду. Кээ бир дагы эле алып атат, камалып атат, ага штраф жок, болбой эле дагы эле неметип атышат. Мыйзамды кандай күчтөтсөк дагы, күчтөтпөсөк дагы бул адамдын дээринен. Вот эмес бар да, бул айта кетейин, адам дээринен күчтөтсөң дагы жанагындай. Анан экинчиси, бирок жанагындай адамга өлүм жазасы киргизип койсо дагы, жанагындай зөөкүрлөргө дагы не помешало бы, почему бы нет, что башкаларга да урок болсун. Эң таза орган кайсы? Типа биздин организм иштеги организм Жок. Органдар. Милициябы? Кайсыл жакта Кайсыл эң таза орган? Эң багыш, мен ойлойм, эң таза орган деп мен билбейм, эми бардык жакта жаман адам бар, жакшы адам бар да, ачыгын айтканда. Аны айта албайм, статистиканы билбейм да. Кайсы мыйзамды өзгөрткүңүз келет? Изнасилованияны өзгөрткү келет. Эл же бийлик? Бул боюнча ачыгын айтканда, эми эки жакты тең алып кое берели, элди да, бийликти да, экөөнү тең можно деп атпайсызбы? Күн сайын канча адам сизге кеңеш үчүн жазат? Мына сизге көрсөтүп кое алам, мына. Элдер да чтоб кээ бирөө сен суроо бербейсиң дейт да. Мына запрос деле мына канча адам турат. Запрос деле канча адам турат. Күнүнө ана мына WhatsApp деле мына. Бул эме личный эмес, бул бирөөдөн алып эле жаза бергендер да. Мен личныйым тиякта калды да. Мына бул за неделю эле уже 1000 эме. Мындайча айтканда күнүнө 100дөй адам мага консультация менен кайрылат. Анан мен ошон үчүн жооп бере албай, көбүнчөсүн Instagram'дан жооп берем. Ишеничтүү адам барбы? Менин досторумдун арасынан туугандардым. Мен бир туугандарыма ишенем, ата энеме ишенем. Анан досторум дагы бар, ишеничтүү. Эң кыйын чечимиңиз? Эме деп айтат элем, как кичине кечке мындай мыйзам, мындай камаш керек деп кичине көңүлдү көтөрүп, эң кыйын чечим бул бойдок менен коштошуу деп эле. Анткени мен өзүм мына жумшак характерман, кийин үйлөнсөк. Ошол эң чоң чечимиңиз болот, Бул эң чечим болот го. Эмне сизди тынчсыздандырат? Көп ойлонтот. Кээ бир көрөсүң да, жакындардан айрылганда мына көрөсүң да, мен жакындарымды, ата энемди, бир туугандарымды жакшы көрөм да. Ошо жакындандан айрылуу бул башкаларда себе даже не представляю дегендейчи болот, ошондон эметип. Эмне үчүн юрист болдуңуз? Юрист эми ачыгын айтканда мен чоң атам милиция, папам милиция, бир тууган энем милиция. Анан папам юрист болосуңар, мынтесиңер. Тийним айтчу, сен милиция болосуң деп, ал милиция энем. Мага айтчу, сен прокурор болосуң же юрист болосуң деп, анан ошо боюнча юрист болуп кеттик. Болматса. Мыйзам бул куралбы же куткаруучубу?
мыйзам бул курал дагы куткаруучу дагы. Эгер мүмкүнчүлүк болсо системаны баштан өзгөртөт белеңиз. Можно было бы, почему бы нет? Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Суроолорум дагы бүттү. Чынында жакшы маек болду деген ишеничтебиз. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы жагат деген ойдобуз. Анан азыр сизге эркин микрофон. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип канча? Почти 2 саат болуп кетти эле. Мен негизи 1 саат эле деп аткам, карабайсың ушинтип сүйлөшүп, открыто. Негизи мындай го, жашырбай айтсаң, мындай билинбей убакыт өтүп кетет дегендей, бул убакыт билинбей эле өтүп кетти. Эми эркин микрофонду биз дагы ушул убакыт менен колдонуп айта кетели. Эң башкысы мен айтат элем, аз анткени көрүп жүрүп атпайбызбы? Эми как мисалы блогер же ырчылар келсе, ыр тармагында айтат экен, же башка психолог келсе, психолог жагынан айтат экен. Мен как юрист катары азыр бизде могу жаш балдар көп кылмыш кылып, жөн эле тагдырына балта чабылып, камалып кетип атат. Наркотикалык зат менен кармалып атышат. Көбүнчөсү кайсы кечинде официант болуп иштейм, кечинде бир жака иштейм деп туруп, ошо кечинде закладка таратышат. Көбүнчөсү бир жака барып, мындай кылба, мындай кылмыштарды кылып атышат. Ошондуктан мен ата тилерге ушу жаш балдарын өлө катуу контролдоп карап, ушу мыйзам бузуулардан алыс болгула дейт элем. Эртеңте камакка барганда аяк деген мындайча айтканда мен көрүп жүргөн катары, ошо СИЗОго постоянно кирип жүргөн катары адам айтат элек, ал жерде даже врагу не желаю деп, кылмыш кылбагыла, мыйзам чегинде жашагыла деп айтат элем. Рахмат. Урматтуу биздин Маек подкастыбыздын көрүүчүлөрү, бизге жактыруу белгисин коюп, катталып алганды унутпаңыздар. Мындан кийин дагы кызыктуу маектер болот. Кийинки подкасттан көрүшкөнчө.